Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилля. Сурада айтат, еркек киши аялы менен аялынын этек-кири токтоп, айызы токтоп, бирок кусул ала элек учурунда жыныстык катнашка барса болобу дейт. Жок. Аялынын этек-кири токтогондон кийин кусул алып жуунмайынча жыныстык катнашка баруусу мүмкүн эмес. Бул кайтарылган амал. Алла субханаху ва тааля Куранда кайтарган. Этек-кири токтогондон кийин сөзсүз түрдө кусул алуу керек. Андан кийин эгерде каалаган болсо жыныстык катнашка барса болот. Алла субханаху ва тааля Куранда айтат: "Яс'алунака анил махиди кул хува аза. Фa'тазилу н-нисаа фил махиди хатта ятхурн. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". Аллах Таала айтып атат, сенден этек-кир жөнүндө сурашат. Сенден аялдардан келүүчү айыз жөнүндө сурашат. Сен ошондо ал жагымсыз нерсе, этек-кир жагымсыз нерсе, аялдарга ошол этек-кир келип турган учурда жакындабагыла деп айткын деп атат. Мындайча айтканда, жыныстык катнашка барбагыла деп айткын деп атат. Качанга чейин? Хатта ятхурн. Качан алар тазалыкты көргөнгө чейин. Этек-кири токтогонго чейин. Ушул өзү жетиштүүбү? Этек-кири токтосо жетиштүү болобу? Жок. Аллах Таала айтып атат: "Фаида татаххарна", алар тазалыкты көргөндөн кийин кусул алышкан болсо деп атат. "Фаида татаххарна фa'тухунна мин хайсу амаракумуллах". Кусул алышкандан кийин, эгерде силер жакындоону, жыныстык катнашка барууну каалаган болсоңор, Аллах субханаху ва тааля буйруган тараптан келип кошулгула деп атат. Башкача айтканда, артына эмес, Аллах субханаху ва тааля буйруган тараптан келип кошулгула деп атат. Аяттын аягында инналлаха юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин. Албетте Аллах субханаху ва тааля тообо кылуучуларды жана тазаларды, тазалануучуларды жакшы көрөт деп атат. Демек, сөзсүз түрдө кусул алуусу керек. Айызынан тазалангандан кийин. Андан кийин анан кошулуусу мүмкүн. Дагы бир кошумчалап айтып кете турган нерсе, бүгүнкү күндө жаштардын көпчүлүгү аялынын этек-кири келип турган учурда эмне кылуу керек, эмне нерсе мүмкүн эмес, эмне нерсе мүмкүн, бул нерселерди билишпейт. Аллах субханаху ва тааля азыркы эскерген аятта этек-кир бул жагымсыз нерсе. Ошол этек-кир келип турган учурда аялдарга жыныстык катнаш жасабагыла деп кайтарып атат. Адал эмес. Этек-кири келип турган учурда жыныстык катнашка баруу бул арам болуп эсептелет. Өтө сак болуу керек. Бул айтканыбыздай адал эмес. Аллах субханаху ва тааля өз сөзүндө кайтарып атат. Бул суроодо эскерилгендей, ал ошол этек-киринен тазалангандан кийин дагы бир шарт бар. Ал шарт ошол кусул алуусу. Кусул алып жуунуусу. Андан кийин анан кошулганга мүмкүн. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга дининдеги түшүнүктөрдү берген болсун. Аллаху алам.